Кыргызстанда бизде жеңил өнөр жай Самопашев аябай жакшы өнүккөн болчу. Азыркы кезде өтө татаал, каттуу мындай бир проблемаларга душар болуп атышат. Биринчиси булар ушу тиге турган материалдары мурун Кыргызстан аркылуу келчү, бизден Казакстанга, Россияга кетчү, Өзбекстанга кетчү, азыркы кезде Казакстан аркылуу келип калды. Мисалы, жайда тигиле турган кийимдердин материалын Казакстан атайын кармап, бир жума калганда бизге берип атат, бир жумада биздин тигүүчүлөр успеть кылбай атат сезонго тигип калганы. Экинчи проблемасы мына биздин карголор, биздин жүк ташуучулар, ошол эле биздин Самопашев тиккен биздин ишкерлер өздөрүнүн жүгүн жүктөп, Казакстан атайын мурун Россияга 4 күндө жете турган болсо, азыр 20 күн, 1 айлап жете албай калып атат. Казакстан менен Россия эми мага атайын кайрылышты, атайын мындай бир неудобство түзүп атышат. Ушул маселени биз карап бермейинче болбойт. Анан эгерде кантип Кытайдан келген текстилди биз Казакстандан кайтарыш керек болсо, биз уялбай эле Матраимов Райымдан ошол адамдын опытын, тажрыйбасын колдонойлу. Мына бизде таможнянын жетекчиси, уялбаңыз, сураңыз, ал адамдын тажрыйбасы бар. Менин сөзүмө ишенбесеңер, Мадина, Дордой базарларына барып, ишкерлер менен сүйлөшкүлө. Бул маселени чечип бермейинче